Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр куттуу болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен бүгүн сиздер менен кургак кесме жасаймын. Кургак кесмеге керектелүүчү азыктар: тооктун эти, бир баш сабиз, бир баш пияз, 5-6 баш картошка. Майды ысытып алып, этти салабыз. Этти салып жакшылап кууруп алгандан кийин пиязын, сабизин салып жакшылап куурабыз. Пиязы куурулуп жумшаргандан кийин картошкасын салып дагы бир аз куурабыз. Андан кийин томат салабыз, томат пастасын салабыз, мурч салабыз татымына жараша. Жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин татымына жараша туз салабыз. Көп эмес, жакшы, нормально болот. Туз салып дагы аралаштырып алабыз. Картошкасы куурулгандан кийин суу куябыз, картошканы жапкандай кылып, өтө көп эмес. Мынакей мындай картошканын үстүнөн чыкпаш керек. Андан кийин биз камырына киришебиз. Камырын 500 грамм un, 1 подод суу, татымына жараша туз, анан жуурабыз. Катуураак кылып жууруп алабыз дагы, тыныктырабыз 20 мүнөтчө. Андан кийин жукартып жаябыз. Жайып алгандан кийин мындай кылып кескенге даярдайбыз. Кескенге даярдап алдык. Эми биз курч бычак менен, бычакты курчтуп алабыз дагы, курч бычак менен ичке кылып кесип алабыз. Муну лапшерезкадан, кесме кескичтен өткөрсөңөр дагы болот. Колго кессеңер дагы болот. Мен колго кескенди жактырам. Кесме кескичке деле кессеңер жакшы болот. Мынакей. Жакшылап кесип аласыңар дагы, мынтип үстүңкү катарын чогултуп силкесиңер. Силсеңер бириндеп кесме бири-бирине жабышкандары ажырап калат. Ушундай кылып эле калганын да кесебиз. Мынакей. Калыңыраак кааласаңар калыңыраак кессеңер болот, ичкерээк кааласаңар ичке кессеңер болот. Меники өтө калың эмес, өтө ичке эмес, орточо кесип атам. Камырыбыз аябай жакшы тыныгыптыр. Камырдын арасына орогондо un сээп койсоңор, камырыңар жабышпай, кесмеңер жакшы кесилет мындай болуп. Мен жумуртка да кошкон жокмун. Болгону суу менен туз. Силер да үйдөн жасасаңар абдан даамдуу тамак. Бул тамакты биз көлдүктөр көп жасайбыз. Ушул тамакты жегенди өзүбүз да жакшы көрөбүз. Мунун суюгун көбүрөөк кылып, кесмесин касканга өзүнчө бышырып, лагман сыяктуу салып жесеңер дагы болот. Кургак кылып, суусун аз кылып, азыр мен жасагандай кылып жесеңер дагы болот. Ар ким табытына жараша жасап жесе болот бул кесмени. Мен да кесмем кесилип бүтүп калды буюрса. Казаным кайнап атат, картошкам. Чала бышып калды. Мынакей бүттүм мен кесмемди. Мынтип силкип алам жабышып калбаш үчүн. Абдан сонун кесме болду. Силер да колго кесме кесип жасайсыңарбы? Же кесме кескичтен өткөрүп жасайсыңарбы?
чоуун жаза кеткиле. Мынакей кайнаган тамактын үстүнө кесмемди салып жатам. Андан кийин муну күчтүү отко капкагын жаап 5 мүнөт кайнатам. 5 мүнөт кайнагандан кийин 20 мүнөт отун азыраак кылып коем. 20 мүнөттөн аштым, мынакей кыздар. Кесмем эзилген жок, абдан сонун бышты. Бириндеп жабышкан жок. Муну кесмени салгандан кийин үстүнө кашык менен сумай коюп кошуп койсоңор үстүнө жабышпайт, ушундай жакшы болуп бышат. Мынакей. Ифтардын убагы келди. Тамакты салдым. Тамагыңыздар таттуу болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Силер дагы жасаңыздар.